Алғашқы қолыңызға бірінші жол камера алған күнді есіңізде бе? Да. Бұл Қарасу мектеп интернатында оқып атқанда, ушу сүрөт тартқанды жақсы көрөтүлөм. Анан директор агайыбыз ушул фотоаппарат алып берди мага. Байкап калган экен мен. Фотоаппаратты алып, мугалимдердин сабак өтүп аткан сабактарын тартып, мугалимдердин портреттерин, жакшы окуган, мыкты окуган окуучулардын портреттерин тартып оформить эттим. Ошондо директор агай дагы бир жагы мага мына Фрунзедеги Белинский 1 деген эбеде юный техник бар эле. Ошого каникул маалдарында мени ошол жөнөтүп, ошол жерде кружокторго катышып жүрдүм, юный техникте. Ошондо анан мен Муравей деген фильм тарттым 3 минут алып. Ошол Муравей фильмди тартып тапшыргандан кийин ал Ленинградтагы чоң конкурска жөнөтүлгөн экен, юный техник аркылуу. Жөнөтүлгөндө ошондо менин тарткан Муравей деген фильм биринчи орунду ээлеген экен. Анан ошондо директор агайга кат келиптир, ушундай балаңыз биринчи орунду ээледи, телеграммасы менен жанакындай грамоталары менен келген экен. Директор агай чакырып алып, мага ошондон кийин 3 эле күндөн кийин сонун камера алып берип койду. Аврора деген камера, 3 объективти, бирок 8 мм болчу. Анын проявкасынын бүт баарын тең өзүм жасап, өзүм тартып, ошондо мен ойлодум ушу оператор болот экен мен деп. Операторлукка мүмкүнчүлүгүм бар экен деп. Ошо кайсы жылдар эле? Бул 68-чи же 67-чи жылдар болсо керек. Точно айта албайт экенмин азыр, уже канча убакыт өттү. 6-чы класста болчумун да. Ошол өзүңүз окуп бүтүргөн Кычан Жакыпов атындагы мектеп боюнча документальный фильм тартыпсыз. Ошол боюнча айта кетсеңиз, ал Кычан Жакыпов деген мектеп кандай болгон, кайсы жерде, бүгүнкү күндө кантип аталат ал мектеп? Бүгүнкү күндө деле Кычан Жакыпов атындагы мектеп болуп эсептелет. Биздин классташтар, менен окуган балдар китеп чыгарып аттыр. Анан менин оюмда бар эле. Ушул мектеп жөнүндө фильм тартканга. Мурдагы ошо 6-чы класста окуп жүргөндө бир күндүк фильмди тартып, агайларга, балдарга көрсөткөм аябай жаккан. Анан оюмда ушул калды эле. Анан 60 жылдыкка арнап, мектептин 60 жылдыгына арнап, ушу фильмди тартып берсем деген ой менен барып директорунан сурап тарта баштадым. Ошол Кычан Жакыпов атындагы окуп кеткен балдардын ийгиликтерин фильмде айткам, аны айтпай эле коеюн. Бир эле жөнөкөй эле айтканда, менин классымда окугандардан 36 бала боло турган болсо, 36 баладан 34 бала жогорку институттарга өткөн бир эле жылдачы. Бул деген абдан чоң нерсе болчу ал маалда. Мындай айтканда, ал жерден композитор, 2 композитор, 6 профессор, арасында академиктер да бар. Ошо мектептен бүткөн. Анан мен дагы бир классташым, ошол Бурул Сагынбаева деген, Турцияда филология илиминин доктор деген наамды алып келди. Бул дагы абдан чоң нерсе. Жумабаев Муктарбек деген Политехнический институттун доктору, профессору, андан башка Тилекматов Эргеш деген бар. Ал дагы ушу кандидат наук. Кандидат науктарды абдан көп бизде, ошол мектепти бүткөндөрдөн. Кандидат наук легкой промышленности, даже министр легкой промышленности болуп иштеген жигит. Мындай жигиттерди тарткандан кийин баарын тең чогултуп көрсөтүп теге телевидениега бердим эле. Телевидениянын кишилери абдан ыраазы болду менимче. Ошондон кийинки 2000-жылы Осмонакун Ибраимов чакырып айтып калды, ушундай фильм керек бизге. Ал киши ал кезде гос секретарь болчу. Да, чакырганда ошол айтып калды, ушу Аскар Акаев жөнүндө фильм жасаш керек. Сизде материалдар көп экен. Ушу Аскар Акаев жөнүндө бир фильм жасап бериңиз. Бирок
filmге dedi 1,5 миллион акча каралат dedi. 1,5 миллион акча пирамида телевидениясына которулуптур 1,5 миллион. Ошондо мен пирамиданын директору менен сүйлөшкөндө баарын тең мен контролго алам. Эч бир эме кылба, камтама болбой тарта бер деп калды. Анан тартып ал фильмди ошол материалдын эсине бүт баарын тең чогултуп алып, ошол материал менен тартып 19 минуталык кылып тартып алып келип бердим. Осмон Акундун айтуусу боюнча Аскар Акаевичке абдан жагыптыр. Бир эле Аскар Акаевич эмес, мени көргөн кишилер, баягы мени тааныган кишилер баары тең эле рахматын айтып аткан. Бирок мен ойлосом, ошол маалда Аскар Акаевичтин авторитети кетип эле калган маал болчу чындыгында. Мен ошол жагын ойлоп алып турмун такыр. Эгерде ошону ойлогондо тартпай деле коет элем. Себеби Осмон Акун ошол 1,5 миллион акчаны Бийназаровго тапшырган экен. Бирок фильмди тапшыргандан кийин 1,5 миллионду кайра которуп алышыптыр обратно. Мага бир тыйын да беришкен жок. Бул эмгекти айткандан кийин эмгекти кандайдыр бир баалаш керек эле да. Siz Jamshid Qalilov менен качан тааныштыңыз эле? Бул кайсы жылдан бери бул киши жөнүндө материалдарды чогултуп, документальный фильмиңиз ошо Jamshid Qalilov боюнча тартылган турбайбы? Ошол боюнча кыскача айта кетсеңиз. Сусамыр Enter деген чоң организация баягы Ош-Бишкек жолунун реконструкциясын башталганда, ошондо мен 96-жылы таанышып калдым. Бул да Сусамыр Интерде жардамчы экен, генеральный директорунун жардамчы экен. Ошондо көп то есть анда мен уже Корт деген телевидение болчу, Кортто главный оператор болчумун. Барып тартып жүрдүм көп эле. Ошол материалдардын негизинде информация катары тартылып жүрдү. Мен ошондон баштап Жамшитбектин иштеп аткан абдан эмгекке болгон немеси берилип иштегенин мен байкап жүрчүмүн. Кийинчерээк жанакы проектный институтта иштеп калды. Проектный институтта иштеп атканда байкап жүрдүм, что телевидениеда депутаттар менен дебатка чыгып, аябай ушул альтернативный жолдун проектисине чийип келип, бүт баарын доказать этип атканын байкап жүрдүм. Ошонун негизинде баягы жумуштан түшүп калгандан кийин мен ойлодум, бул жөнүндө фильм тартып коюш керек экен. Себеби Жамшитбек Калиевичтин биздин республикада эмес, Кытайда болгон, Кытайда жасаган жумуштарын да мен байкаган болчумун. Кытай жолунда 60 километр жерин Кытайдын кытайлык специалисттер менен бирме-бир иштеп келгенин байкаган болчумун. Андан кийин мына Ош-Бишкек жолунда иштеди. Бул деген жигиттин жасаган жумуштары биздин өлкөдө бааланбай калганы мага абдан өкүнүчтүү болду да. Ошон үчүн мен бул фильмди тартып аягына чыгардым деп ойлойм. Жамшитбек Калилов. Улуу жибек жолундагы инсан. Мен эми алгачкы турмуш жолума бир аз токтоло кетсем, окууну бүткөндөн кийин, армиядан кийин мен ушу Фрунзедеги политехникалык институтка келип тапшырдым дагы. Ошол жерден инженер куруучу деген кесипке ээ болдум. Ал убакта ошол институт бүткөндө ошо буйрутма менен барып, анан ошол жак иштейт эле. Мен ошондо Оштогу чоң жол курулуш монтаждоо башкармачылыгына, мындайча айтканда Оштогу СМТУ деген ишканага барып, катардагы мастер болуп
Birinci кезекте ошо иш жумушумду баштаганмын. Мастер болдум, прораб болдум, старший прораб болдум. Ушул участканын башчысы болдум. Андан кийин мен ошол чоң курулуш управление СМТТга башчы болуп иштедим. Баатыр Тойчиев убагында Кытай, Афганистан, Тажикстан 3 өлкөнүн жолдорун тейлеген Памир жол курулуш ишканасын жетектеген. Бул ишкана ошол кездеги СССР мамлекети үчүн стратегиялык багыттагы ири ишкана болгон. Ал курамына 12 ишкананы бириктирип, Москвага түздөн-түз баш ийип турган. Жамшит Халилович 90-жылдары биздин коллективге кошулду. Жакшы специалист экенин билип туруп, Кытай жолуна, Кашкар жолго жол салууга как ответственный кылып биз жөнөткөнбүз. Мен айтып коюшум керек, биздин специалисттер Монголияда иштеп келди, Афганистанда иштеп келди, Эфиопияда иштеди, Россияда иштеди, Тажикстанда иштеп, көп бизде тажрыйба жетишкен организация элек. Мына ошондо Жамшит Халилович ошол жолду өз убагында Кытай эл мамлекетине тапшырды. Өзүнүн тазалыгы, өзүнүн ичинде ответственности менимче башкаларга караганда кыйла бийик экенин мен сезем. В народе говорят: хлеб всему голова, а начало всему дороги. Мы, дорожники, говорим, что дороги – это не только социально-экономический, но и политический феномен. Почему мы так говорим? Потому что без дорог, без развития дорог не может быть развития народного хозяйства любой страны. Значение дороги в условиях гор и жаркого климата растет в несколько раз. В силу географических положений Кыргызстана в основном грузы перевозятся автомобильным транспортом. Слава Богу, я знаю Джамшитбека много лет тому назад, когда он работал строителем. Джамшитбек Калилович является доктор транспорта, член Международной академии транспорта. К счастью, мы совместно имеем несколько трудов, в том числе 2 книги, которые посвящены состоянием и развитием автомобильных дорог Кыргызстана. Говоря о значении автомобильных дорог, надо говорить и о тех людях, которые стоят на дороге ежедневно, в зной и стужу строят или содержат автомобильные дороги. О них недаром сказано, и я сказал, о вас недаром говорят в народе, у вас на редкость легкая рука, когда дорожники приходят, за ними жизнь приходит на века. Памир жол курулуш трестинден Кытайга барып, Кызыл Суу Кыргыз автономдуу областындагы ошол биздин чек арадан, Эркештамдан Артышты көздө 50 километр жолго биринчи жолдон биз контракт түзүп, Кытайдын акчасына контракт түзүп, ошол жака ишке кеттим. Ал жерде 3 жыл иштедик, 50 километр жол курдук, 200дөн ашык труба көпүрөлөрдү курдук. Ошол проектти жакшы аяктап бүтүп келдик. Мага ушул особенно ошол Кытайдагы тышкы контракт менен иштеп келген жумуш аябай кийинки карьераларыма, болбосо кийинки иштөө тажрыйбаларга мол кошум кошту десем жаңылышпайм. 95-жылы биз ошол контрактты аяктап кайра келдик Кыргызстанга. Мына Бишкек Ошко тендер уюшулуп, Бишкек Оштун жолун аткарганга. Ошондо биз тоже түрктөр менен биргелешкен ишкана түзүп, Сусам Ринтер деген. Ушу Бишкек Оштогу биринчи контрактты биз утуп алдык. Андан кийинки жумуштар ушу Бишкек Ошту реабилитациялоо тарабында болду. Бул жерден дагы мен ойлойм, өтө мол тажрыйба алдым. Чек мамлекеттик адистер менен кадимгидей эле эч кандай бир мындай кемчилдиги жок.
ошолор менен тең болбосом кээде андан да жогору кызматтарды аткарууга ошол мүмкүнчүлүгүм бар экенин, ошол жерде да тажрыйбам бар экенин сездим. Ошол проектте иштеп жүргөндө биринчи жолу ушул Кыргыз Республикасынын атынан ардактуу грамотага алганга дагы жетиштим. Бишкек Ош генералдык дирекциясынын генералдык директору болуп иштедим. Эми жолчунун кызматы өтө оор болот. Себеп дегенде жайында ысыгына, кышына, суугуна карабай жолду круглый сутка тазалап, транспорттун өтүү мүмкүнчүлүктөрүн ар дайым камсыз кылып туруш керек. Бул жерде дагы мен ойлойм жакшы иштер болду. Андан кийин эле 2008-жылы мен ушу Кыргызстандагы Кыргыз жол долбоорлоо институтуна директор болуп келдим. Эксплуатацияда, курулушта, өндүрүштө такшы алып келген адамга бул деле өтө оор болгон жок. Эми бул жерде эң токтолуп айтылып кете турган нерсе бизде ушул эл аралык коридорлордун бардыгынын долбоорлору ушул Кыргыз жол долбоорлоо институту аткарган. Орчундуу баса айтып кете турган нерсе 13-жылдагы мына түндүк түштүк жолун бириктирүүчү долбоор болуп эсептелет. Тогуз Тороодон Чаекти көздөп келчү жолдун багытын изилдегени экспедиция түзгөнбүз. Ушул проекттин үстүнөн 6 жигит барган. Ошол экспедиция долбоорлогон эмес, просто ошол жерден жол өтсө болобу болбойбу, кайсы өтсө да кайсы жагынан барат, карап келиш керек эле. Айтып атышат, карасак дейт, текелер түшкөн жерлер бар экен дейт сууга. Алган суулары түгөнүп калгандан кийин ошол жерден суу алып ичебиз деп 1-2 балабыз ошол зоодон учуп өтө оор жаракат алышып, аларды биз вертолет менен алып келгенге мажбур болгонбуз. Калган балдарыбыз жоголуп кетип, аларды да зорго тапканбыз. Ошолорду эске алып, анан биз жаңы программа сатып алганга мажбур болгонбуз. Корфин деген программа болчу, германская, финская программа. Ошондон анан биз спутниктен алганга, данныйларды алганга мажбур болгонбуз да. Ошон үчүн жана спутниктен алган менен жанакы жөнөкөй жүрүп долбоорлогондун ортосунда жанагы көп деле айырма болбогондугун ошондон кийин биз көзүбүз жеткен. Я познакомился с ним, когда он работал в управлении Памирской дороги и строил в Китае участок дороги как раз по нашему проекту. А когда он пришел к нам в институт, я был этому очень рад. Что можно сказать о Жамшид Калиловиче? Это, во-первых, очень высокий профессионал. Он доктор транспорта, у него огромный опыт, и он очень много сделал на всех постах, на которых он работал. Он очень много сделал для развития дорог. Я очень ценил его человеческие качества. Это очень порядочный человек, раз, умеет прощать людей, всегда взвешенно принимает решения. Я работал со многими директорами институтов, с Головиным и со многими. Все они были очень достойные люди. Но вот с Жамшид Калиловичем мне было работать особенно комфортно. И вот что мне в нем особенно нравилось, он никогда не подставлял. Вот когда он стал министром, мы все были очень рады, потому что после каких-то перерывов, наконец, как говорится, министром стал настоящий дорожник, знающий свое дело. И мы радовались этому, и вот когда его освободили, для нас это была большая неожиданность. Я не знаю, на мой взгляд, это ошибка. Жамшидбек Калилов
2008 жылы Кыргыз жол курулуш Долбоор институтуна директор болуп келет. Иштин көзүн билген жетекчи бул мекеменин долбоорлоочу курал шаймандарынын баары жедеп, эскирип бүткөнүн байкайт. Ал бат эле ишкананын эң алдыңкы заманбап каражаттар менен камсыз кылат. Германия, Финляндиядан Корфе спутник программасын сатып келген. Бул программа так сүрөттөрдү тартып, жолду чийимин түзүүдө жана долбоорлоодо чоң жардам берген. Ал азыркы айрым атка минерлердей чүү дегенде эле жетекчилик креслого отуруп калган эмес. Эмгек жолун мастерликтен баштап, Жамшит Калилов жол курулуш тармагындагы баардык кызмат тепкичтерин басып өтөт. Мастерден министрликке чейин жеткен кызмат ордунда ал таштак жолду да, чаң жолду да, асфальт жолду, темир жолду да көрдү. Көрүп элетин болбой, ал жолдорду өзү салды. Gökart тоосундагы чоң туннелдин эки жагындагы штольный тосмолорду курду. Джамшитбек Калиловичу еще повезло. После того, что как начался строительство этой дороги, он стал министром транспорта. И он сам активное участие принимал в строительстве. Создали новую организацию. Производственно-инновационный центр. Туда он купил передвижную лабораторию стоимостью $260 тысяч. Он просто поговорил с китайскими подрядчиками и попросил их купить эту лабораторию для министерства. Но каким-то образом он уговорил, они купили. И эта лаборатория определяет качество и состояние автомобильных дорог. Он проезжает, все фиксирует, где что, даже дерево стоит, какие-то здания, сооружения, где труба, где мост. До глубины 2 метров он определяет состояние основания дороги и дает по программе, что надо делать. Он каждую субботу, воскресенье, без выходных, без праздников, если только возможность была выезжать, он выезжал, ездил, и он знал все дороги, все участки. Вот человек, если подытожить сказать, он был очень зрелым и сильным министром. Жамшит Калилович министр болгондо былтыркы жылы айтып калды, аксакалдар эски иштеген. Бир ошол объектти көрүп келгилечи деп. Мен Баткенден, Жалалаттан, Оштон жалаң специалист адамдарды чогултуп, ал жактан, түнүк жактан, северден, Садык Абдиевич Чүйдөн, Таластан, Көлдөн да ошондой специалисттерди апарып көрдүк. Бул объект боюнча көп союздук, россиялык, башка мамлекеттик проектировщиктерде баа берген. Биз түндүк түштүк жолунун экинчи фазасынын ачылуу аземине катышып отурабыз. Бул экинчи фаза кечээ күнү ачылып, көпүрөнүн ачылышы, жолдун ачылышы, 100 километр жол Арал Казарман жолу ачылышы болду. Бул жолдун долбоорлоо маселесинде биздин институт Жамшит Калилович жетекчилеп турган мезгилде кылым курулушунун чоң иши башталган. Бул иштин бүтүрүшү көзүбүз жетип, буйруса 2024 жылы бул жолдун курулушу толугу менен бүтөт деген ишенимдебиз. Бул жолдун долбоорлоо ишине чоң салым кошкон ошол убактагы институттун главный инженери Али Бегашвили, Леван Маркович, Жамшит Калиловичтердин эмгектери чоң ийгиликте деп эсептеймин. Бул кылымдын курулушу болуп эсептелет. Мен ушу эки чоң курулушка катышканыма сыймыктанам. Бул биринчи Токтогул КЭСинин курулушу, экинчиси бул кылым курулушу болуп эсептелген түндүк түштүк жолу болуп эсептелет. Мен балдарым менен сыймыктанам. Эми турмушта ар кандай нерсе болот экен. Мен 2 жолу үйлөнгөнгө туура келип калды. Биринчи үй бүлөмдөн бир кыз, бир уулум бар. Уулум бул жеке бизнесмен.
бул улуттук коопсуздук тармагынан иштеп анан ошол жака кеткен. Иштери жакшы. Ал жерде эки кыз, бир уул неберем бар. Кызым азыр иштеп атат, чоң кызым. Ал эми экинчи үй бүлөмдөн 6 балам бар. Ошондо бардыгы 8 уулдун атасымын. Ушул бир туугандарым менен, үй бүлөм менен, ушул досторум менен, мына бул коллегаларым менен ушул мен сыймыктанам. Бул зээндүү бала эле, зээндүү, ар нерсеге талап, ыр дагы жазат эле, устачылык дагы кылат эле, художниктик дагы, сүрөткө дагы жакын эле. Нары бир туугандарына, урук тууган бардыгына, эже, сиңди, карындаштарына боорукер бала болгон. Биз ушу 11 тууган элек, бир үйдө чоңойдук. Ата-энелерибиз карапайым адамдар болушкан. Ушу өздөрүнүн пешине тери менен кыйналып ушу бизди чоңойтканда. Ал убакта азыркыдай шарт жок. Бир кызыктуу окуя бар да. Менин укам ушу эч нерседен коркпойт эле бул. Коркпойт эле, кайтпайт эле, баягындай күчтүү инсан эле да. Бир жолу анда баягындай айылда теректер көп болот эле, мырза теректер. Бийик теректер бар эле. Ошого теректин башы чыгып кетти да, балапан алам деп, чымчыктын балапан алам деп. Ошол жерде мойнунан, ошол жердеги эки мындай шак баскан экен, кол шакка барып мойнунан илинип калыптыр. Эки буту тарбаңдап турат. Түшө албай атат, бакырып атат. Анан кошуналарыбыз келип, бириси айтат, түбүнөн кесип ийген теректи дейт. Бириси айтат, анда өлүп калбайбы? Алып түш керек дейт. Ошол жерде биздин кошуна абабыз бар эле. Ошо киши келип анан кийин шаты коюп, шатыга шатуулап бийик да. Ошол жерден анан көтөрүп түшкөн. Ошондой жалтанбаш жагдай бар эле да. Шоктук жагы да бар эле. Өтө тетик эле да. Жолчулар өз ара аялдары менен жолушуп отурганда көбү айтышат да, ушу биздин жолдошторубуздун жумушу жакшы, анан ошо аяка бияка көп кеткени эле жаман. Ошонусун эле биз оор көрөбүз деген сөзү болот өз ара аялдардын арасында. Анан мен дагы башында действительно мага да оор болуп жүргөн. Жолго чыгып кеткенде келгидери аябай кыжалат болот элем. Керек болсо туруп алып, ушу майкасын алып, майкасын жыттап, жытына аябай ушинтип дуа кылат элем. Майкасын кармап алып, ушинтип бүт өзүмүн болгон чын дили менен, чын жүрөгү менен дуаларды айтып, аман эсен келсе экен. Себеби аябай кээ аябай сложный объекттерге чыгып калган күндөрү болгон. Аябай климатически сложный условияларга барып жүрдөн, аябай оор да өтө. Андай жерге анча-мынча адам барыш үчүн чындап эр жүрөк болуш керек. Анан түн ортосу кээде 2-де чалабы, 3-тө чалабы ошондо туруп кеткен күндөрү болгон. Жамшитбек Калиловдун бүткүл максаттуу өмүрү өз өлкөсүнө, Кыргызстанга адал эмгек өтөөгө арналды. Ал Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу, транспорттун доктору, Эл аралык транспорт академиясынын академиги, КМШ өлкөлөрүнүн ардактуу жолчусу, Россия Федерациясынын Улуу Петр атындагы сыйлыгынын, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси. Ал ошондой эле 2007 жылы Россия Федерациясынын Коргонуу жана Укук жол коопсуздук академиясынын академиги ардактуу наамын алган. Ал эми 2009 жылы Жуковский атындагы медальдын жана Транспорттун эл аралык академиясынын эл аралык транспортто өнүктүрүүгө кошкон көрүнүктүү салым үчүн ордени менен сыйланган. Бардыгын өзүм егем, бакты дагы өзүм карайм. Бакты мынандай кылып капельный орошенияга улап койгонмун. Алмалар түйүп бышканда өзүнчө бир рахат да. Өзүнчө бир рахат. Бакка жакындыгым атаман калса керек. Мен баягы жумуштан кийин выходной күндөрү убакыт болуп калганда бош убакытларымды ушул бак, сад, огород менен өткөргөн мага более мындай жакшы дем күч берет да.